Эмне үчүн биз башында бул Рамазан айы өзүн тарбиялоо айы деп айттык. Башында сиз Рамазан айы кирер менен эле автоматтык түрдө өзүңүз күнөө кылбай калбайсыз. Эгерде сиз мурда күнөө кылып жүргөн болсоңуз, Рамазан айы кирсе, демек сиз ошол күнөөңүздү автоматтык түрдө таштап аласыз же таштап коесуз деген сөз эмес. Бул Рамазан айы тарбия айы деп ошол үчүн айтылат. Рамазан айы келди, Рамазан айы кирди дегенден баштап сиз өзүңүздү өзүңүз эмне кыласыз? Тарбиялайсыз. Ошол учурда сизге шайтандар каршы иш кыла албайт. Ошол үчүн бул айда биз эмне кылышыбыз керек? Жалаң гана ибадаттар менен өткөрө турган болсок, мына ушул нур үстүнө нур болот дагы Рамазан айдын эң бир сооптуу болгон ибадаттарын кылганга жетишет элек иншалла. Негизи эле шайтан жөнүндө сөз кылып калдык. Мисалы ала турган болсок, көпчүлүк учурда нафси кумар менен алышып жатканда биз алмаштырып алабыз да. Шайтан кылды депчи. Бирок чын-чынына келгенде шайтан эмес, балким сиз өзүңүзгө өзүңүз адат кылып алгансыз да. Ал эми адатты ташташ үчүн сизге мына ушул Рамазан айы толук түрдө жардам берет иншалла.